Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Урматтуу эжекелер, амансыздарбы? Аллах Таалага чек шүгүрлөр болсун. Бардыгыңыздар кош келиңиздер. Аллах Таалам ошол алган илимдерибизди пайдалуу илимдерден кылган болсун. Аллах Таалам бардыгыбыздын жүрөгүбүздү Куран менен нурданткан болсун. Аллахым алган илимдерибизди пайдалуу илимдерден кылган болсун. Албетте буюрса иншалла бүгүн биз таанышуу сабагы жана биз бисмилла деп бүгүн биринчи сабагыбызды баштап алабыз. Буюрса сабак баштаганга чейин таанышуудагы сүннөт, таанышып кетиңиздер. Атыңыздар ким, кай жакта болосуз, кай жактан кызмат кыласыз, бул жака, бул курска мен силерге угуп атамбы? Устаза угуп атасыз. Таанышып кетели, же көпчүлүгүңүздөр сүйлөй албайсыздарбы? Мен сүйлөп баштай берейинби? Assalamu alaikum ustaza. Алейкум салам. Бұл жолыңыз жақшыбы? Мен ушул Жакшы. жақшы Дания окуу борборунда эле окугам ушуга чейин деле. Биз жылдан өтүп калды. 6 айлыкты бүтүп анан 10 айлыкты окуп атканбыз азыр. Азыр деле ушунда окуп атам. Анан ушу ижаза эмеге дагы окуйм дедим. Мен өзүм Ивановка, Ыстыката районундагы Ивановка айылында турам. Ошо өзүбүздүн чакан айылыбыз бар. Ошол жерде өзүбүз жамаат бар. Ошо жамаатка улуулар бар, кичүүлөр бар. Ошолорго эменин өз имамдын уруксаты менен ошо эмелерибизди көрсөтүп, ошо кичине сабак берем. Өзүм эмне илим алсам, ошол илим боюнча Куран, малим сан ошолор боюнча. Ошол устаза азыр Машалла. Машалла. Аллах разы болсун. Демек тереңдетилген тажвид окупсуз, ооба окугам. Жарайт. Кийинки эжеке? Ассаламу алейкум. Угуп атам устаза. Ооба, угуп атасыз. Рахматуллахи баракатуху. Ва алейкум салам. Ва алейкум салам ва баракатуху. Сизди Махаббат Тайырова деп көп укканмын. Сиздин Нурдуу тажвид китептин автору экенсиз. Ошону укканмын. Ошодон дагы окуп сертификат алганмын. Менин устазам ушу көптөн бери Мария Мурзбаевадан онлайн сабак алып келемин. Азыркы учурда дагы онлайн сабак алып атам. Машалла. Машалла. Өзүңүз мугалимсиз, Жок, өзүм жөн эле илим алып атам. Өзү негизи кесибим мугалим ооба. География мугалими, бирок азырынча үйдөмүн. Кийинки эжеке? Ассаламу алейкум устазам. Ва алейкум салам ва баракатуху. Менин атым Элнура Бактыбек. Мен сизден мындан 2 жыл мурун ошол Дания медресесинде сизден илим алганбыз. Устаздан дагы 6 айлык курсту бүтүргөнбүз. Андан кийин эле сизден кийин Эльза устазадан 1 жылдык тажвид курсун бүтүрүп, азыр Эльза устазанын группаларында такрор кылып иншаллах жүрөбүз. Алтынай устаза менен да, Алтынай эжеке менен да ошол биргеликте такрор кылам да. Машалла. Аллах разы болсун устазам силерден. Аллах разы болсун. Рахмат. Силерге рахмат. Калгандар буюрса иншалла жасалышпайт окшойт, буюрса сүйлөй алышпайт окшойт. Ыңгайсыз болуп калышы мүмкүн азыр. Мен да өзүм да бир жерге офиске барып лагерге жетип алып, ошол жерден өтөм деп аткам. Жол аябай пробка экен. Жетпей калдым. Жолдон эле өтүш керек болду. Сиздер дагы баягы 4-тө сабак болот деп пландайсыздар да. Кийинки нерселериңиздерди чоң убактыңыздарга дагы акылыңыздарга дагы кирбейин деп буюрса баштай бердим. Баштай берейин, сабакты сүйлөй турган эч ким жокпу? Устаза мен да айтайын дегем. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатуху. Мен Махаббат Юсупбаева Махаббат Расул Акрамда 4-курсту бүтүрдүм. Азыр каникулдамын. Андан мурун 4 ай Гүлзар кыз Куранда окуганмын.
курста. Мгм. Анан сиз ошо эмеден сабак бердиңиз. Акыркы Тажиктен. курста, төртүнчү курста. Мгм. Тажиттен Нурду тажиттен кичине бир 5-6 тема өтүп ошол ойдон токтоп калганбыз. Ошол ойдон турат пока. Анан кайра кошулдум сизге ошо билим алайын деп, ошо түшүнүк алайын деп. Аллах ыраазы болсун сизден. Аллах разы болсын. Аллах разы болсын. Амин, амин. Сизден дагы Аллахым ыраазы болсун. Мгм. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Урматтуу эжекелер, амансыздарбы? Аллах Таалага чек шүгүрлөр болгон болсун. Аллахым ошол күнгө жеткизгенине шүгүрлөр болсун. Буюрса иншалла биз бүгүн биринчи сабагыбызды баштайбыз. Сабак баштаганга чейин буюрса мен сиздерге азыр бир эки китем жанында жок экен, бирок иншалла эртең эмес, кийинки сабакта иншалла көрсөтөм, же болбосо сүрөттөрүн тартып жиберемин. Негизи бул фаният ижаза сабак, фаният бул фан дейт да, искусство дейт да. Эми бул ижазаны мыкты мындай көркөмдөп окуу, мисалы үчүн азыр көпчүлүк ижаза, фаният ижаза деген мен сабактын курсунун аталышынан эле көпчүлүгү мен ижаза алат экем, мен болду ижазага ээ болот экем дейт да. Бирок мен иншалла буну дагы азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат, бирок өтө аракет кылып атам сиздер дагы ошол мен алган устазадан ижаза алышыңыздаргачы. Устаз азыр пока сиздерге Куран окутуп турат, анан карап жакшы деңгээлде окуй турган болсо, Куран окуусу, кыраатыбыз жакшы боло турган болсо, анан иншалла өзүнүн атынан ижаза берет. Мен ошол устазада жеке мен так 5,5 жыл окуп анан алгам да. Андай ал устазам мелочная да, мындай прям сонун кылып окуганда анан өткөзөт да, ушундай да. Анча мынча нерселер машалла деп өткөзүп койбойт да. Анан буюрса иншалла биринчи кезекте эле тааныша кетели. Мен атым Махабат. Буюрса иншалла сиздер менен мен ойлоп атам бир 4-5 айда бүтүрөбүз го деген ой. Бул эми бул жерде көпчүлүгүңүздөр осознанно келген адамдарсыздар. Эми сиздерди урушпаймын, сиздерди мындай катуу айтпаймын. Баардыгыбыз тык оку дегенде окуп, жатта дегенде жатта дей турган деңгээлдеги инсансыздар. Буюрса иншалла бул жерде кээ бирки темалар бар, аны жатка тапшырышыңыздар керек. Бул как устаза катары дагы, же болбосо сиз устаза болбосоңуз дагы баягы мусулман катары ал темалар жатка билишибиз керек да. Айрыкча инфиродат темаларында, усуль, мактуу масул темаларында баардыгыбыз ошол темаларында зубрит этишибиз керек да, тытышыбыз керек да. Анан эптеп эле тляп болуп окуган болбойт да. Анан буюрса иншалла бул фаният ижаза курсун мен өзүм как курс катары 6 жолу окугам. Муну дайыма сабактарда айтып келем, 6 жолу окугам, 4 айлыктан 6 жолу окуганмын да. Себеби мен бир курсту бүткөндөн кийин эчтеке түшүнбөгөндөй кайра баштан окудум. Кичине кайра баштан ошонтип атып 6 жолу бир эле курсту 6 жолу кайталап окуганмын да. Анан эми буюрса иншалла бул сабактарда сиздерге буюрса иншалла жеңил, оңой, сиздерге мындай тилиң мындай жаттооңузга да жеңил боло тургандай кылып үйрөткөнгө аракет кыламын. Анан бир эле талап үйрөнгөнүңүздү башка бирөөгө жеткизгенге аракет кылыңыздар да. Мисалы үчүн сиздин окуучуларыңыздан арасынан дагы мындай жакшы окуган окуучулар болсо, кел экөөбүз чогуу окутам, мен сага могул темаларды үйрөндүм, мен сага ушул темаларды түшүндүрөмүн деп туруп, эмне алып үйрөтсөңүздөр жакшы болот да. Ошол мындай сиңиресиздер да. Мындайча айтканда үйрөнгөнүңүздөрдү кайра эмне башка бирөөгө үйрөтө турган болсоңуз, мындай жакшы жаттап каласыз да. Ошондуктан дагы биз алган темаларды кайра кайталап башка бирөөгө үйрөтүп, өзүңүз мисалы үчүн устазаларга үйрөтүп же өзүңүздүн жакшы окуган окуучуларыңызга үйрөтүп ушундай жылып кетиш керек да. Ошондо анан бул темаларга сиз жакшы түшүнөсүз да. Сиңиришке дагы жеңил болот. Анан буюрса иншалла фаният ижаза курсунда биз өтө көп тема алабыз. Мен өзүм дагы мына жакында киргенмин, 2 ай болуп калды. Башка бир устазада, Иорданияда устазадан терең тажвид окуп атабыз. Эми именно ушул устазаларга арналган курстачы. Эми биз деле убагында баягы кээ бирки темалар өтүлбөй калган темалар, укпай калгандар жаңы темаларды киргизиптир. Аларды дагы буюрса мен сиздерге системно киргиземин. Мен алган үйрөнгөндөрүм сиздерге да киргизип, ал темалар нурду тажвидте эскерилген эмес да. Себеби мен аны эми окуп атам, эми үйрөнүп атам да. Буюрса
иншалла ал темаларда сиздерге киргизип, ал темаларда сиздер дагы буюрса иншалла окуп үйрөнүп каласыздар. Анан сабак буюрса 2 жолу болот, жумасына 2 жолу болот, жумасына 2 жолу болот. Жумасына 2 жолу иншалла биз кездешебиз. Анан устаза, буну мен буга чейин сиздерге айткан эмесмин, бирок жооп күтүп атканмын. Буюрса иншалла бизде мен өзүм ошо 5,5 жыл ижазалыкта окуган устазам, сиздерге буюрса Куран окууңуздарды эмне кылып берет, жакшыртып берет. Мындайча айтканда, Куран окууңуздарды текшерип, Куран окууңуздарды таскейхем, Куран окууңуздарды эмне кылып берет, оңдоп берет да. Ар бирибиз устазабыз, мындай бири-бириңиздердин араңыздарда мисалы үчүн мындай уялуу же башка нерсе болбош керек. Бизде бардыгыбыз адамбыз, инсанбыз, ката кетиребиз, ката кетирүүчүлөрдөнбүз. Бул норма да. Эң негизги Куран окуубуз биздики мыкты деңгээлде болуш керек. Анан бул фаният ижаза курсунда болушунча жок дегенде бир жарым пара жаттаганга аракет кылышыбыз керек да. Бизде өзү мына Иорданияда мисалы үчүн талап коюшат, сен мугалим болгоң келсе, анда 10 пара жатка болуш керек дейт да. Бизде ал нерсе жок го деңиз, бирок болушунча устаза болгондон кийин эмне жок дегенде бир 5 параны жатка алып жүргөнгө аракет кылышыбыз керек да. Биз өзүбүз уят болбошубуз үчүн. Албетте биринчиден Аллахтан алдында, Анан буюрса иншалла фаният ижазанын өзүнүн китепчеси бар. Мен аны PDF форматын жиберем. Бирок ал жерде ошол китепчеде дагы кээ бирки мындай каталар бар да. Аны биз убагында байкабай калганбыз, адамбыз мындай жылып кеткен шрифт, аяттар алмашып жазылып калган. Ал жерлерди мен сиздерге сабактын жүрүшүндө айтып кетип турамын. Могул жерде моундай ката бар, могул жерде моундай ката бар, моундай ката бар депчи. Анан сиздер иншалла аны оңдоп кете бересиздер. Макул, аны моундай форматта чыгарып алыңыздар. Моундай форматта чыгарып алыңыздар. Бул башка. Мага 1 мүнөт убакыт бериңиздерчи, аз 1 мүнөт. Улайлы, иншалла. Анан буюрса иншалла бул кече жакында бүттүм. Кече жакында эми 1-2 ай болуп калды. Буда дагы темалар аябай сонун берилген да. То есть сонун берилген эмес, мындай жакшы кылып иреттедим да. Могул тема неменчи, мактоо масул темасы. Муну жаттоо аябай жеңил. По системада эми графиктер менен көрүнүп атабы? Мындай көрөйүнчү. Буну иншалла сиздерге жиберемин. Буну сиздер иншалла ушудан карап, жаттап кете бересиздер. Бул баардыгы кыргыз тилинде. Буну Алтынай экөөбүз эме кылганбыз, иреттегенбиз. Алар иреттеп берген, мынакей. Көрүп атасыздар, Бул ушул боюнча иншалла буну жөн эле жиберем. Сиздер эмне кыласыздар, расчет кыласыздар. Бирок буну таркатканга болбойт. Себеби мен буну кийинки часть кылып китеп кылып чыгарып атам да. Себеби бул баягы динкомиссиядан текшерүүдөн дагы өтө элек да. Ошондуктан таркатканга болбойт. Бирок сиздер өзүңүздөргө чыгарып, өзүңүздөр колдоносуздар. Анан буюрса иншалла биз фаният ижаза курсунда биз көп тема алабыз. Аябай көп тема алабыз. Бул биринчи эле бисмилла дегенде эле инфирадат, фаршият, усул. Буну баягы мен устазамын. Же болбосо келечекте мен балдарыма, неберелериме, кошунама Куран үйрөтөм деген инсандар сөзсүз түрдө билиш керек болгон темалар да. Мындай ал темалар билбесек уят да. Ошол темаларды буюрса иншалла алабыз. Анан жакында моундай китеп чыгат, меники өзүмдүкү, мындай. Ушундай китеп чыгат. Бул ошол Куран аяттары могул жерге жазып кете бересиздер. Биз ар бир аятты мисалы үчүн эмне талдап кетебиз да, фаният ижаза, мактоо масул кайсыл аяттарда эскерилген, ошону аласыздар, бул жака жазып кете бересиздер. Ушул китеп чыгат, буюрса иншалла буну дагы колдонсоңуздар жакшы болот. Бул жок болсо эчтеке эмес. Бул устазалар үчүн сонун да, шпаргалка. Мисалы үчүн сиз окуучуңузга окутуп атасыз, ачып аласыз да, ушул жерде мынтип карап окутуп кете бересиздер. Могул жерде кандай өкүм бар деп сурайсыз да. Өзүңүз унутуп калсаңыз, бул жактан жазганыңыз болот да, конспектиңиз болот да. Түшүнүктүбү? Анан буюрса иншалла фаният ижаза курсунда өкүнбөйсүздөр. Эгер буга чейин сиз мисалы исламскийди бүткөн болсоңуз, же Кыз Куран, же кайсы бир университеттерде окуган болсоңуз, же болбосо фаният ижаза курсун мурда алган болсоңуз, сиздер үчүн бышыктоо болот. Анан устазабыз дагы буюрса кырааттар боюнча сабак өтүп берет бизге. Кырааттардын тарыхы, 10 кыраат, ахруфу сабага деген түшүнүк бар, 7 тамга. Ал 7 тамга эмне үчүн 7 тамга
деп аталган. Ушул боюнча иншалла эмне айтылат. Ушул боюнча эмне кылабыз? Устаза сабак өтүп берет, мен сиздерге кеңири которуп берем. Анан устаза дагы убактысын белгилеп айтат, бирок мына устазанын сабагына кааласаңыздар катышасыздар, кааласаңыз катышпайсыз. Ал эч кандай мындай эме эмес да. Мындай мажбурий эмес, сөзсүз түрдө катышыңыз керек деген маселе жок да. Бирок эми устазага бир сыйра кыраттарыңыздар текшертирип алсаңыздар, мындай жүрөктөрүңүздөрдө мындай тынчтык дагы болуп калат да, буюрса. Ушундай. Сабак боюнча сурооңуздар болсо, сураңыздар. Кимде суроо бар? Сабак дайыма сактайбыз, буюрса иншалла сабак сактайбыз дайыма. Сабак сакталган форматын деле көрсөңүз болот, кийин кайталап деле көрсөңүз болот. Иншалла бардыгы сакталат. Сиздер сурай бериңиздер, мен дагы китеп жиберип коеюн. Устаза. Assalomu alaykum ustoza. Jamat. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум салам ва баракатух. Мен Москвадан катышып жатам да. Бизде ушул Telegram жакшы иштей бербейт да, ошого сразу эле суранып кетет элем. Сабактарга кирбей калышым мүмкүн. Анан мына файлдар дагы көп ачыла бербейт да. Биз угуп атсаңыздар керек, биз VPN менен гана. Ошонтип атат. Жетпей калсам алдын ала үзүр сурайм ошого. Сурамына катыша бердим да. Үмүт кылыпчы. Аллах разы болсун. Өз негизи Zoom'дан өткөн жакшы да. Өз негизичи. Бирок Zoom көпчүлүк апалар кире албай калышат экен Zoom'данчы. Ошол себептен дагы мен эмне Telegram'дан өтүш керек болду. Китепти жиберем, дагы бир ирет айтам, бул китеп сиздерге аманат, таркат эке жок. Мен буга чейин эч кайсы бир курсумда, эч кайсы бир эмеде берген эмесмин. Жакынкы ортодо башталган сабактардачы. Ошол себептен да сиздер буну өзүңүздөргө эле чыгарып алыңыздар, кичине оңдойн. Азыр эми сабактын жүрүшүндө да сиздер менен биргеликте карап, бул жерде могул жерде оңдошубуз керек экен деп иреттеп чыгабыз да. Мен өзүм иреттеп алам да. Ошол себептен анан кийинчерээк иншалла буюрса берсек дагы болот, буюрса. Азыр 2 файлды жиберип атамын, экөөнү тең. Группа кандай деп аталат эле? Фаният ижаза беле же ижаза? Группаны деп алам. WhatsApp группаны. Окей. Курманжан, мен сизге эле жиберип коеюнчу, таппай калдым го. Мага жибериңиз. Жалпы экинчи поток. Эме WhatsApp'та мен бар элем, Азыр берке экинчисине жиберип коеюн сизге. Мен азыр офистен бир китебимди алам деп аткам, шашлык чыгып келердим. Берсе иншалла анда эрки сабактарда эртең жаныма алып алсам, көрсөтөм да. Сурооңуздар барбы, эжекелер? Суроо жокпу? Баштай берейин, сабакты. Мен бул жерден китепти кошом. Анан буюрса обратная связь деп коет экен го. Ошондойдо мен боломун. Ар бириңиздер бул жерде WhatsApp группада жазыңыздар. Бул жерге сиздер үйрөнгөнү келдиңиздер. Баягы повышение квалификация кылып, баягы өзүңүздөрдүн билим деңгээлиңиздерди дагы өстүрүү үчүн бири-бирибизде, мисалы, балким биз билбеген нерсени сиз билесиз, сиз билбеген нерсени башка бирөө билет. Айтор ушинтип бири-бирибизди эмне толуктап дагы мыкты деңгээлде үйрөнгөнгө эмне кылышыбыз керек, аракет кылышыбыз керек да. Анан устаза дагы буюрса иншалла билими менен бөлүшүп кетет. Бизден устаза буюрса 4 сабак өтүп берсе, анан тасхих менче субата күнгө коет го дейм. Анан тасхих Куран окууну эмне ар бириңиздерди текшерип берет, буюрса. Алейкум рахматуллахи ва баракатух, устаза. Алейкум салам. Устаза тасхих өтөт дейсиз, кайсы устаза болот ал? Иорданиядан мен 5 жыл окуп, анан ижаза алган устазам окутат, арабка. Канал Фаури деген. Он кыраатын эс.
Suroo jok ejekler. Başlayayım ha. Assalamu alaikum. Arap tilini de biliş gerek boşunday. Arapça ustazından sabak alışıp. Je bolur. Jok bolary. Kur'an okuştu bilseniz ele boldu. Biroq sizler de misal Kur'an okuştu bilsеңиздер boldu dedim ga. Kandaydır bir katalar bar bolsa, misal üçün al жазып берет magaça. Misal üçün Nurjan ustazam nol жерде мындай катасы бар экен, ушуну нол жерден оңдосун депчи. Ушунтип айтып берип турат мага. Мен силерге жеткизип турам. Чеңте. Ким түшүнбөй калды сурам. Алейкум салам ва rahmatullahi wa barakatuh. Ecen ünüm o üzülü olada o ушундай olada. Ün üzülüp atат го. Öz негизи программа боюнча биз шакирттин адептери, мугалимдин адептери, илим алуудагы адептер ушул боюнча алышыбыз керек да. Бирок ал темаларды калтырып койдум. Буюрса иншалла биз мактоо масул темасын баштай берели. Анан иншалла бул теманы бүтүрүп алып, андан кийинки темаларга кете беребиз да. Мен аны графикте секин карап айтып берип турам да. Буюрса иншалла бисмилла. Мактоо масула биздеги тажид илимдеги эң чоң темалардын жана ошондой эле фаният ижазага тиешелүү бир мындай мугалимдерге тиешелүү болгон темалардын эң чоң темаларынын бири бул мактоо масул. Бул мактоо масулду ар бирин жаттайсыздар. Азырдан айтып коеюн, жаттайсыздар дегенде ар бир аятты мейли жаттай албасаңыздар дагы кайсыл сөздөр бар. Ошол сөздөрдү жаттап алсаңыздар буюрса иншалла сиздерге да жакшы болот, мага дагы жакшы болот. Мактоо деген бул бөлөк-бөлөк деген сөздөр да. Мындайча айтканда, устазалар, бул жазылышы бөлөк, бирок окулушу бирдей болот да. Түшүнүктүү? Мактоада мисалы үчүн бөлөк-бөлөк жазылган. Маусулада эмне экен? Бирге жазылган да, чогуу жазылган. Ким түшүнбөй калды? Мактоо деген бөлөк-бөлөк, маусула деген эмне экен? Чогуу бирге деген да. Калды устаза. Мен үзүлүп атамбы, устазалар? Жакшы эле угуп атасыз. Үзүлүп калды, булбай калды сөздөрүңүз, акыркы сөздөрүңүз. Мактоо? Жок, кээбиркилердин интернети начар болуп атат экен. Бизде нормально болуп атат, Мактоо деген бул бөлөк-бөлөк, маусула деген эмне экен? Чогуу бирге дегенди билдирет да. Маусула деген эмне экен? Чогуу бирге дегенди билдирет. Караңыздар, мактоо бөлөк-бөлөк. Бул биринчи эле Куранда бул анан ла деген сөз. Анан ла деген сөз. Булардын котормосун эмки сакта алабыз. Анан ла. Анан ла бул өз негизи эки бөлөк сөз турат. Көрдүңүздөрбү? Анан ла болуп бөлөк-бөлөк турат. Бул Куранда 10 жерде ушундай анан ла болуп бөлөк-бөлөк жазылган. Бир эле жерде чогуу жазылган. Түшүндүрө алдымбы? Демек Куранда анан ла деген сөз 10 жерде бөлөк-бөлөк жазылган. Алла деп эмне? Калган жерлерде алла деп чогуу жазылган. Азыр бир мүнөт.
Кайраштан китепти ачайын. Аналла. Демек, мактоо деген эмне экен, устазалар? Мактоо деген эмне? Ооба, бөлөк сөз. Туурабы? Мактоо бөлөк жазылганы бөлөк. Бирок бул жерде устазалар караңыздар, окулушу бирдей да. Түшүнүктүүбү? Окулушу эмне экен? Бирдей да. Эми бул жерде аналла 10 жерде бөлөк жазылган. Бул Тауба сүрөсү. Нол жерде китепте ката кетип калган 18 деп 118 деп оңдоп аласыздар, кийин распечатка кылганда 118-аят. Андан кийин Худ 14-аят. Ясин 60-аят. Кийинкисинде аят жазып алыптыр. Бул да Худ сүрөнүн Алла таабуду деген Худда. Андан кийин Мумтахина 12-чи Алла юшрикна. Ана Хадж 26 Алла тушрик би шей'a. Қалам кийинкиси 24-аята Алла ядхулаха al-yawm. Анан Духан, Араф, анан Араф. Арафта бирөөндө 169, бирөөндө 105-аяттар. Бул жерлерде эмне келиптир, эжекелер? Бул жерлерде устазалар, бул бөлөк жазылган да. Мындан башка бардык жерде чогуу жазылган. Түшүнүктүү? Чогуу жазылган. Алла деп мондай болуп чогуу жазылган. Анан бирок Анбия сүрөсүндө талаш бар. Эми бул талаш бар дегенде түшүнүңүздөр, кээ бирки жерде чогуу жазылган, кээ бирки жерде бөлөк жазылган. Түшүнүктүү? Алла дегенде кээ бирки жерде эмне чогуу жазылган, кээ бирки жерде бөлөк жазылган. Эми бул ананла. 10 жерде эмне болуптур? Бөлөк жазылган. Бир жерде талаш бар. Талаш бар деген маселе бул кээ бирки кырааттарда чогуу жазылып, кээ бирки кырааттарда бөлөк жазылып калган. Мындан башка бардык жерлерде чогуу жазылган. Түшүнүктүү? Чогуу жазылган. Жазалыңыздарбы? Чогуу жазылган. Китепти ачып алсаңыздар эле болот, карапчы. Чогуу жазылган. Кимде суроо бар ушул жерде? Бирок бул жерде карасаңыз да Алла малжа миналлахи илля илейх. Алла деп окуйсуз да. Ана мавсуле болуп жазылганда, чогуу жазылганда дагы Алла деп окуйсуз. Мактоо болуп жазылганда дагы Алла деп окуйсуз да. Демек булар жазылышында эле айырма болот, окулушу бирдей. Түшүндүрө алдымбы? Жазылышында эле айырма бар, окулушу бирдей. Кимде суроо бар ушул жерде? Ушул бөлөк жазылган жердечи, эгерде биз талдагандай гуннасыз идгам камил деп талдайбыз. Ооба. Гуннасыз идгам камил, ооба. Идгам камил бигайри гунна болот, ооба. Бизде гуннасыз, кээ бирки кырааттарда гунна менен окуйт. Бизде гуннасыз окуйбуз. Устаза, азыр сиз нускага 10 сүрөндө 10 жерде келет деп, ошонун эмеси жок экен го могу китептечи, кайсы сүрө, канчанчы аят экени сиз айтканыңыз эле болуп калды да. Ушу жазылган эмеспи? Нурду тажвид барбы сиздерде китеп? Ошодо бар. Жолсо мен азыр жибердим го баракча. 5-чи бетинде, 5-чи бетте кетти, бар. Просто арабча жазылган да. Ушул темалар Нурду китепте барбы? Нурду тажвидте? Бар. Бул темалар бар. Андан кийин анамма. Бул жерде дагы окусак биз имман нурияннака бa'даллази наидухум деп окуйбуз. Имма деп идгам менен окуйбуз да. Эгер чогуу жазылса имма деп эле чогуу эле окуйбуз. Демек бул жерде айтып атат да, эмне окулушу бирдей эле, бирок жазылышында айырма бар. Демек имма деген Куранда бир эле жерде бөлөк жазылган. Раат сүрөсү 40-аят. Андан башка бардык жерлерде чогуу жазылган. Түшүнүктүү? Бир эле жерде бөлөк жазылган. Андан башка бардык жерлерде чогуу жазылган. Түшүнүңүздөрбү? Анда бирок ушулардын котормолору бирдей эле болот да? Жазылышы бар. Мааниси бирдей.
Андан кийинкиси амма, амма. Айн менен айткан жокмун, хамза менен амма. Куранда кайсы жерде келсе дагы чогуу бирге жазылат. Ан, анама болуп бөлөк жазылган эмес. Ан, анама болуп бөлөк жазылган эмес. Түшүнүктүбү? Амма. Так, üçüncü söz кетти. Төртүнчү сөз. Бул жерде анма, анма. Бул жерде окуганса биз кантип окуйбуз? Амма. Бул баягы Наба сүрөсүндө амма ятса элун эмес, Ошону ойлобоңуздар. Бул жерде алиф бар. Амма. Амма. فلما أتوا عما نهوا عنه Арaf 166 аят. Бул бөлөк-бөлөк жазылган. Андан башка бардык жерде чогуу маусуля болуп жазылган. Тастар анама бир жерде бөлөк-бөлөк жазылган, андан башка бардык жерлерде чогуу жазылган. Түшүнүктүбү? Кийинкиси устазалар. Min anama. Min anama. Жетчи тастар, сураныч. Min anama. Бул жерде окусак мимма деп окуйбуз, устазалар. Мимма деп окуйбуз. Демек, Рум сүрөсү 38 аятта жана Ниса сүрөсү 25 аятта эле бөлөк-бөлөк келген. Анан Ногул Мунафикун сүрөсүнүн 10 аятта бул жерде талаш бар. Кээ бир кырааттарда чогуу бирге жазылса, кээ бир кырааттарда бөлөк-бөлөк жазылган. Калган башка бардык жерде чогуу бирге жазылган. Мимма деп. Устаза кечиресиз, запись болобу, Запись ачпадыммы мен? Болот ата, мен ачтым окшойт башында. Ооба, запись болот. Буларга эртеңен биз үй бүлөлүк лагерь менен көлгө кетебиз да. Көлдөн келейин, анан буларга мен буюрса иншалла запись сабактагы жүктөймүн. Запись тартамын, видео тартамын, чтобы сиздерге дагы мындай жеңил, оңой дагы түшүнүктүү болуш үчүн. Мимма деп окуйбуз, түшүнүктүбү? Андан кийинкиси амман. Бул жерде дагы айн эмес, амман. 4 жерде эмне келиптир? Бөлөк-бөлөк жазылып келген. Эмне келиптир? 4 жерде бөлөк-бөлөк болуп жазылып келген. Калган башка бардык жерде эмне болуп келиптир? Чогуу жазылган. Калган бардык жерде чогуу жазылган. Бул жерде аяттар жакшы көрүнбөй калыптыр. Азыр аяттын арактан карайбыз. Нурду тажвидиңизде барбы? Карап коюңуздарчы. Ниса сүрөсү бар экен, Хадж сүрөсү бар экен, адашпасам. Мейли, азыр бул сөздү карайбыз. Андан кийинкиси хайсума. Хайсума кайсыл жерде келсе дагы эмне бөлөк-бөлөк жазылган. Анан аллам, анан лам деген сөз. Анан лам. Бул дагы кайсы жерде келсе да бөлөк-бөлөк жазылган. Түшүнүктүбү? Кимде суроо бар ушул жерге чейин? Да 2 сөз алайлы, аны иншалла токтотобуз. Иннама. Кийинки сөз иннама. Иннама бул Ан'ам сүрөсүнүн 134 аятында бөлөк-бөлөк келген. Нахл сүрөсүнүн 95 аятында талаш бар. Нахл сүрөсүнүн 95 аятында талаш бар. Калган бардык жерде чогуу жазылган, талашы жок. Ассаламу алейкум устаза. Хужурот сүрөсүнүн 10 аяты эмнеге берилди эле? Мавсула болуп келеби бул жерде? Иннама. Ооба. Хужурот сүрөсү эмеде келип турбу? Мисалда эмеде келип турбу? Bir жерде эме деп атат, мактуа дейт, калган 2 жерде мавсула деп айтыптыр да. Нахл сүрөсү 95 аят жана Хужурот сүрөсүнүн 10 аятында
Mavsula bolup gelipdir. Maktuba birle An'am Suresi'nin 134. ayetinde gelipdir da. Oşogo maktuba bir jerde kalgan bardык учурлар mavsula болуp калат экен ошондо. Же ушул эки сүрөдө гана mavsula болуp келеби? Кечиресиздер, эмнегедир менде интернет чыгып кетти. Хужурат сүрөсүндө кандай дедиңиз? 10 аятта кайсы сөздү бөлөк жазылып келиптир дедиңиз? Эмеде, Мунирдеби? Этот. Нурду тажвидти карасаңыз, Нурду тажвидти. Кайрашын айтыңыз да. Ушул иннама деген сөз bir жерде мактууба болуп келет дейт. Ан'ам Suresi'nin 134. ayetinde jana Nahl 95, Hujurat 10. ayetlarda mavsula bolуп келет экен да. Башка учурларда келбейби ошондо? Жок, келет. Mavsula көп эле келет. Mavsula көп эле келет. Ошо 95-аятта талаш бар. Андан башка бардык жерлерде mavsula болуп келет. Түшүндүрө алдымбы? Азыр мен ача албай атам, китеп Нурду ачпай атат, бир аздан кийин карап берем да. Так. Амман аз карай. Иннама Курандын калган аяттарында бириктирип жазылган деп атат. Калган бардык жерлерде иннама деп. Иннама туадуна лаваqa деп келет го. Демек бул жерде mavsula болуп келди да. Демек бир эле Ан'ам сүрөсүндө гана мактуа, Nahl сүрөсүндө талаш бар, андан башка бардык жерлерде mavsula болуп калат. Андан кийинкиси иннама. Устаза, Иннама. ошондо булардын жазылышында эле айырма бар, окуушунда айырма жок болот да, мактуу mavsulalardын. Ооба, жазылышында эле айырма бар. Иннама эмне дедик? Ан'ам 34-аятта бөлөк жазылган, Nahl чогуу жазылган, андан башка бардык аяттарда чогуу жазылган. Андан кийин аннама Хач 26-аят. Мен иннама деп койдум окшойт. Аннама Хач 26-аят. Андан Лукман 30. Хач 26 эмес, 62 экен, кечиресиздер, 62. Хач 62. Анан Анфал 41-аятта талаш бар. Жазалдыңыздарбы? Андан башка бар жерде эмне? Чогуу жазылган. Түшүнүктүү, чогуу жазылган. Ким такыр эчтеке түшүнбөй атат. Куран окушту билбегендер жок, жаныңыздарда барыңыздар билесиздер, Куран окушту. Түшүнүктүү болуп атат, устаза. Азыр мына жерде бир сөздү амманды таппай калдыкпы? Мына китепте жакшы чыйылып калыптыр. Амманга таппай калдык, Бексема. Алла. Устаза. Мен ошо жакшы такыр түшүнбөй калдым. Анан бат айтат экенсиз, мындай бат жаза да албай калдым. Жок, буга жазбаңыздар. Сабак учурунда вообще жазбаңыздар. Только көчүрөбүз, Ооба. Рат 40. Аз мен түшүндүрүп берип коеюн эпеге. Анда ошо жетишпей калдым деп эле Устаза, сабак бүткөндөн кийин анан жазып алсак болот да. Амма нежелер Тауба сүрөсү 109, Фуссилат 40, Ниса 109, анан Соффат 11-аят экен. Мындай кыласыздар эжекелер.
Бул өзү негизи понятый жаза мындай, кандай десем, мындай оор сабак деле эмес, бирок бул жерде эки нерсе сиздерге керек болот да. Бул жерде биринчи түшүнүшүңүздөр керек. Анан аны жатташ мындай выбор жок да, жол жок да. Анан эме бул жерде мисалы үчүн сиздерге азыр сабак учурунда жазбаңыздар, вообще жазбаңыздар, бардыгыңыздар. Мондой чыгарасыздар да сиздер эртекчи, чыгарасыздар. Только ошол жерде белгилеп кете бересиз. Анан кошумча сөзүңүз болсо кичине мындай жазып коесуз, болду. Эчтеке жазбаңыз, сизге кажет жок. Мына бүт Ошо жети жылда кылып атабыз да. ооба, бүт бардыгы мынакей, бардыгы келет сизгечи. Ушундан чыгарып аласыз. Канча? 100 сомго чыгардым. Ошондо алып чыгарып аласыз дагы, эмне кыласыз? Только ошол дептер, китеп өзүңүздө болсун да, ошол менен эле кете бересиз. Анан жаттаганы келгенде мен сиздерге түшүндүрөм, кантип жаттасаңыз оңой болот. Түшүнүктүүбү эжекелер? Ошо сиз окуткан сабактарды жатташ керек болобу? Ошо бир сөзүңүз угулбай калды да. Ушул мактоо масул темасын жаттайбыз. Анан таалар 2 теманы жок, инферодат 3 теманы жаттайбыз. Мага тапшырасыздар. Экзамен алам. Түшүндүңүзбү? Мынакей. Азыр биз канчанчы 9 бетке чейин алдык, Билбейм. 9 бетке чейин алдык да, мына китепте. Мен берген китептечи 9 бетке чейин алдык. Ушул жерде эжекелер биз азыр Хач сүрөсү, Ан'ам сүрөсү, Раад сүрөсү деп айттым го азыр запистечи. Же мына китепти ачып аласыздар. Анан Кураныңыздарга белгилейсиздер. Мындай кылып ачып алып, карандаш менен белгилеп чыгасыздар. Бул сиздердин тапшырмаңыздар, устазалар. Карандаш менен ушул жерге мындай алып кичине мындай түгүн чызып коесуздар. Анан бул кийин сиздер хатым кылып атканда бул сизге жардам берет. Ушул жерде мактоо келген. Инсанбыз да унутуп каласыз. Ушул жерде максуулы. Мындан башка жерлерде мактоо. Бул сөз мындай келген деп ушинтип жаттайсыздар да. Анан буну кийин хафыздык кылып араңыздарда карылар деле бар экен. Бул жаттаганда дагы такрорго дагы аябай жакшы да. Так, бул жерде мактоо келген, кийинки бетте мындай келет, кийинки сүрөдө мындай келет деп ушинтип салыштырып баштайсыздар да. Түшүнүктүүбү? Бул жерде чогуу жазылган, бул жерде бөлөк жазылган, бул жерде мындай жазылган, мындай жазылган деп эстеп кете бересиздер да. Түшүнүктүүбү? Бул китепти кайсыл жактан алсак болот? Кайсыл мен азыр могу китеппен эми чыгат. Буюрса эми чыгат. Буюрса иншалла жакында чыгат. Ооба, жакында чыгат. Буна Кыргызстанда жок. Эми чыгат буюрса. Иншалла. Дагы сурооңуздар барбы? Мен берген сөздөрдү азыр аласыздар. Азыр акыркы фанияты ижаза деген жибердик го, кичинекей азыр эле мактоо масул боюнча. Ошол жерде 9 бетке чейин бар. Аны чыгарып алып, ошону окуп чыгыңыздар, анан Кураныңыздарга белгилеңиздер. Азыр жаттоонун кереги жок. Азыр жаттап эле туруңуздар. Мен полностью бүтөм. Анан чогуу дебат кылып, мындай сүйлөшөбүз да, кайсы сүрөдө кандай келди, мындай келди, мындай келди, мындай келди деп. Анан буюрса иншалла жаттоого айтам. Мисалы үчүн бүгүн эмки сабакка 10 сөз жаттап келесиздер. Кийинки сабакка 10 сөз жаттайсыздар деп. Ушинтсек анан кийин иншалла жеңил болот сиздерге. Аллах разы болсун. Сураңыздар, дагы кимде суроо бар? Таза Нурлуу тажвидтин PDF жокпу? Алса болобу? PDF азыр берилбей атат. Бизде азыр дин комиссия уруксат бере элек да. Бергенде анан кийин беребиз. Себеп анын ичинде каталар чыгып калды да, кээ бирки жерлердечи. Анан ошол каталар оңдолуп атат азырчы. Ошол себептен дагы эми баягы орою ката эмес. Аяттар жылып кеткен. Кээ бирки тамгалар чоң тамга менен, кээ бирлер кичине менен жазылып калган, кээ бирки жерде үтүр коюлбай калган. Ошолорду оңдоп атабыз да. Оңдоп бүткөндөн кийин уруксат алгандан кийин анын PDF-ин таратабыз буюрса. Устазам, эмилип Нурдуу тажвидке деген аябай так жазылыптыр, ошон болсо деген сүрөткө тартып жиберсек болобу Телеграмдан башка эмелерге, окуучуларга? Сүрөткө тартып? Группанын ичинен өз арабыз эле бөлүшсөк болобу бири-бирибиз менен? Ооба. Просто PDF-ин азырынча эмне кылбагыла дейт, таратпагыла дейт да. Эми себеби баягы PDF тарагандан болду, тарап кетет да. Тем более азыр PDF Нурдуу тажвидти дагы кээ биркилер 1000 сомдон чыгарып 1000 сомдон сатып атат деп уктук, бирок эми аны билмейинче бир нерсе деш кыйын да, эми баягы ал адамды кармабайынчачы. Анан эми негизи Нурдуу тажвидте байкасаңыздар баардык укуктар корголгон, анан таратууга болбойт деп жазылган эмес да. Эми ал андай нерсе мага оюма деле келбептир. Анан бирок бизде китеп өз негизи оптомго 1500 сатып атпайлыкпы? Алар болсо розницу 1000 сомдон сатып атыптыр. Бирок ким чыгарганын билбей атам. Вообще таппай койдум мен ким чыгарганынчы.
ушундай. Себеби бул 1000 сомго өзү чыкпайт да. 1000 сомго биз жизнь сатпайбыз да. Бизден алган адамдар да 1000 сомго сата алышпайт да. Андан каяктан алып 1000 сом сатат билбей атам мен, чынын айтсам. 1000 сомго алгам ошо Нурду китеп на тажвидте эме без глянцевый деп. Жок. Не глянцевый ошондо эле чыккан. Ооба, не глянцевый биринчи чыккан. Сиз биринчиден алган экенсиз да. Башында. Алар ошондо эле чыккан. Ооба, алар ошондой оптомго ошондой сатканбыз. Глянцевыйлар бир аз кымбат да. Жарайт. Эжелер, устазалар, мен дагы бир ирет айтам. Фанят ижаза бул курсту бүткөндөн кийинчи Куранга болгон махабатыңызчы аябай өсөт. Мен буну 100%, 1000% айта алам. Фанят ижаза курсун бүткөндөн кийинчи, мен Куран жатташым керек экен, кары болушум керек экен деген эме күчөйт да аябай. Себеби баягы, я Алла, мен бул Ясин сүрөсүн канча жолу окугам, мен ушул сөздөрдү билбей аттым беле. Таалар ушинтип жазылабы экен, мындай экен деп ушундай эмеге жетесиз да, иншалла. Аябай сон, мен билбем, Фанят ижаза окуганда арманда, окубаганда армада, бир окуп алсаңыздар, эгер буга чейин окубагандар болсо, окугандар болсо сиздер кайталайсыздар, аябай жакшы, ушунчалык бир мындай мээңиздерди ачат да, бул мындай Куранды башкача көз караш менен карайсыздар да. Тажвид, маттар, муттасыл, муфасыл деп жүргөн аларыбыз нана турбайбы дейсиздер да. Анан биз анда нанада эле жүргөн турбайлыкпы дейсиз да. Бул именно Фанят ижаза, бул именно ушу бизге тиешелүү болгон устазалар мурда окугандар болсо кайра бышыктайсыздар. Вообще ал электерге бул аябай сонун мүмкүнчүлүк. Жакшы окуп алсаңыздар, иншалла жайында эми убактыңыздар бөлүп, 1 саат убакыт бөлүп, анан баягы сабак болот го, мен 2 жумасына 2 күн сабак өтөм го. Кокус эми кээде да, эми сабак өтпөй калсам же бир нерсе болуп калсам, группаны ачып берем. Zoom эмene Телеграмда, чоң эле адамбыз го. Бирөөңүздөр кайталап окуп бересиздер да. Мисалы, кыздар могул жерде мындай экен, могул жерде мындай экен деп мындай өз алдыбызча дагы окуп алып кеткенге даяр болушубуз керек. Макул? Мен сиздерден пайда алам, сиздер менен пайда аласыздар дегендейчи. Жарайт. Аллах разы болсун. Иншалла 4-күнү көрүшөбүз. Аллах аманатсыздар. Бул китептин кийинки бөлүктөрү дагы даярдап атам. Бүтүшү менен буюрса мен сиздерге жиберип турамын, Аны бир 20-30 сом кетет, айла жок. Мен өзүм чыгарып таркатканга мүмкүнчүлүгүм жок. Себеби ар кимиз ар жактасыздар да. Анан ошону чыгарып алып, пружина кылыштын кереги жок. Жөн гана ошентип бириктирип алсаңыздар, жакшы да, өзүңүздөргө конспект кылганга дагы. Кимде суроо бар, устазалар? Ассаламу алейкум, устаздар. Мен тартпай кечирээк катышып калдым да, жана аягында катышып калдым. Эми катыштым да. Эми сабакта эмеден уксам болот да, Ооба, запись сөз түрдө сактайм. Анан эртең биз үй бүлөлүк лагерь менен көлгө кетип атабыз да. Көлдөн келгенден кийин буюрса иншалла видео запись кылып сабак сактаймын буюрса иншалла. Профессиональный кылып тартып, анан киргизип турам сиздерге. Сиздерге дагы мындай жеңил болуш үчүн. Рахмат, устаз. Алла разы болсун. Аллах разы болсун. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, устаза? Алхамдулилла. Сабагыбыз канча убакытка созулат? Ошону кайра кайталап коесузбу? Мен өтө аракет кылам 5 айда бүтүргөнгө. Прям аябай аракет кылам 5 айда бүтүргөнгө. Ошондо бир жумада 2 жолу болгон атат, буюрса. Ооба. Устаза анан жок 2 жол эмес, 1 жолу устаза кошулат. Устаза, хана устаза менче суббота күнкү коет го дейм менче. Же балким сиздерди көпсүздөр да 3кө бөлүп коебу. Анан мен буюрса бир аздан кийин жообун алып аны айтам сиздерге. Устаза, мен сураган себебим башында 2 ай болот деп бизге маалымат берди эле да, бул админ кыздарчы, ошого сураганым. Ооба, негизи 2 айда бүтөбүз. Бирок дагы терең алып кетем, прям мощно кылып бүтүрөм десеңиз 5 ай керек да. Бирок темаларыбызды 2 айда иншалла бүтүп калабыз буюрса. Рахмат, Алла разы болсун. Негизи адамдар мындай эмени жакшы көрөт экен да, 1 айда эле бүтүрүп койчу, 1 айда эле ижазаны берип койчу, 1 айда эле сертификат берип койчу дейт экен да. Анан мен деле темаларды өтүп, сиздерден сурабай кетсем 2 айда бүтөбүз толугу менен. Бирок мен эмнени каалап атам? Мен сиздерге өтөм, анан сиздер мага тапшырасыздар, бири-бирибиз менен баягы эмне бышыктап, анан кетсек деген. Ошол нерсени каалап атам. Негизи только тема өтүп кетсем, 1,5 айда деле бүтөбүз да. Бир суроом бар эле, терең тажвид окубаган мисалы окуучулар да окуса болобу бул курста?
Маттарды билген, сүкүндү нун, мимдерди билген, анан тафхим такикти билгендер окуш керек да. Эгер алар билбей турамыз, анда кыйналып калышат. Рахмат, түшүндүм. Жок дегенде жеңил тажвидти билгендер. Кандай? Ошондо 5 ай болобу? Ооба. Изначально ошондой деп турайлы. Макул. Устазы, бул жерде мен баягы Куран китепти окуп эле жүргөмүн да, анан ошо аябай деле терең тажвидти билбейм. Сиз айткандай оңой эле ошо маттарды идгам, иклап, ихфа дегендерди эле билемин да, эрежелердичи. Анан мен бул курска жазылып алдым. Мен ошондо мондай сиздин тилиңиз боюнча кыйналбай эле окуп кете аламынбы? Ооба, окуп кете аласыз. Эмне себептен баягы маттарды билиш керектен буга чейинки эженчи, сен Куран окуп атканда бул жерде 4кө созот, бул жерге 5ке созот деген ошол десең билген адам болуш керек да, баягы кыйналбайт да. Фаният ижаза терең тажвидти вообще үйрөнбөгөн адамдар деле фаният ижазаны окуса түшүнөт да. Түшүнүп алдыңбы? Аны окугандар деле келип туруп фаният ижаза келсе түшүнүп кетет. Бул жерде только эмне кылыш керек? Логика башты иштетип, анан Куранга жазыш керек, белгилеп. Демек бул жерде мындай жазылат, сизде мындай. Ушинтип мындай едеттеп кетебиз да. Себеби баягы үмүт кылып кошулуп алдык, анан сиздерди убара кылып койбойбузбу, жашыбыз да кичине улуураак болуп кетти деп мен азыр аябай эметип калдым да. Жок. Кыйнап албаймынбы депчи. Жок, кыжалат болбоңуз. Мен бирок ошо айтып атам го, фаният ижаза мен 6 жолу окугам деп, мен арабтар менен окугам да. Анан биринчи күнү бардым да. Бул мактоо сөйлөм эмнеге кереги бар? Жөн эле окуй береличи. Муну билбесек деле болот дейм. Мен көрүп эле турам, ал жерде чогуу жазылып турат, бирок алла деп окуп атам. Эмне муну киребиз деп, мага чындап астагфиралла ошондой ой келген да. Анан устаза берилип алып түшүндүрүп берип атат доскадачы. Адептерди ооба адепти сактайбыз да деп коюп атам да. Анан кийин баягы кирип баягы фаниятты үйрөнгөндөн кийин бул демек мен дагы үйрөнүшүм керек экен деп 6 жолу окугам да бул курстучу. Устаз 6-чы жолу келгенде күлгөн да. Сен болду окуй эле койчу депчи. Буюрса ошол устаза сиздерге сабак берет. Ошо анда Кудай буюрса окуй берели иншаллах. Аллах таалам баарыбызга жардам берген болсун. Сон аябай жакшы болот. Сиздер жок дегенде 2 ай окуп алыңыздар, болбоду дегендечи 2 ай. Негизи мен башынан эле Курманжанга айткам, 2 айда бүтүрөбүз депчи. Анан себеби 4 айлык, 5 айлык десе адамдар качып кетет экен да, катталбай коюшат экен, дагы сурабайт дагы экен да маалыматтычы. Анан эми сиздер келечекте балдарыңыздарды балким үйрөтүп каласыз же чоң медресе ачып каласыз, билбейбиз да туурабы? Балким сиз институт ачасыз. Аллах Таала кандай рызкыны берет билбейбиз да. Гайыптан берет да рызкыны. Балким сизге окуучуларыңыз батпай кетет да. Анан сизден ушул темалар сураса, билбейм, мен китептерди карайынчы деп отурбай, шарт жооп бере тургандай деңгээлге жетишибиз керек да. Устаза, менин да бир суроом бар эле да, көптөн бери эле ойлонуп жүрөм да. Эми баягы илим тиги төрөлгөндөн тиги эмеге чейин го. Ооба, бештен кабырга чейин. Кабырга чейин го. Анан ошо ойлонуп, мына Токмокто Ислам академиясы ачылды го. Анан ушу сизден бир совет сурасам дегем да, анан ошого тапшырсам кандай болот, окусам болобу, бирок мен жашым азыр 58-де да. Анан дагы кандай болот ошо совет берсеңиз. Бирок могул Токмокко барсаңыз кыйналып каласыз, но Весна жакта ачты го апалар курсу деп. Ошол жака барыңыз. Кыйналбайсыз, ала бериңиз, окуй бериңиз. Онлайндан сабак беришет экен да, онлайндан өтүшөт экен. Ошону сурайын дегенмин да. Анан сессия маалында, экзамен учурунда барып тапшырат экенсиң. А так онлайндан сабак беришет экен да. Анда окусаңыз болот. Бирок мен чынын айтайынбы эжелер? Мен азыр өзүм онлайнда окуп атам, Иорданияда. Айына $600 төлөйбүз. 1 саат өтөт, жумасына 3 жолу окуп атабыз. Мен аябай кыйналып атам да, себеби алар арабтар конспекттерин жиберип атышат да, мондой 10 беттенчи. Мен кууп жетишпей атам. Анан бул ошол өзүбүзгө карашыбыз керек экен да. Эми мен азыр кээ бирки курстарымды токтотуп койдум дагы. Ошол мага керектүү курсту алдым дагы, ошону жетишкенге аракет кылып атам да. Анан өзүнүн баягы алып туруп, анан кийин окубай жүргөнгө караганда биринчи даяр болуп, бошоп, анан окуш керек да. Ошондо анан натыйжа болот да. Таза менде суроо бар да. Сизге немеге личкаңызга кантип байланышса болот? Мен жазсам вообще жооп бербейсиз да. WhatsApp'та бармын мен. WhatsApp'та сиздердин группаңызда да бармын.
Сизге жазсам вообще жооп ала албайм да. Ошого Мен азыр сизге группаны кандай ачышат буюрса, иншалла группаны ачат. Мен негизи мындайда номер берсе, кээ бир кечелер суроо берет, анан жооп бере албай калам, же убагында жооп бере албай калам. Кече видеозвонок кылышат, жооп бере албай калам. Анан мындай тарынып калышат да баягы. Устазалар, мен өзүм атыма эмес, устазалар ушундай текебер болуп калышкан, жооп бербейт депчи. Ошон үчүн менин номерин бербеңиздер, пожалуйста деп суранам да. А бирок сиздердин группаңыздар баягы кайтарым байланыш бар болгондугу үчүн группаңыздар бир аздайын ачат. Ал жерде мен өзүм бармын, ошол жерден эле мага жаза берсеңиздер болот. Темаларга тиешелүү болсо. болот. Ошо сизге лично сиз менен сүйлөшөйүн деген сөзүм бар эле да, давно. Макул иншалла. Бери келчи дебейсизби? Аллах разы болсун, иншалла. Иштебей калып, мен да чыгып калдым эле, кайра кирдим. Алхамдулилла. Бирок мен да ушул суроону берейин деп аткам сизге. Сиз менен кантип байланышсам болот деген. Сиз жоксуз го WhatsApp группада? Жок, WhatsApp группада бармын. Бар, мен көрдүм сиздерди мынчанчылыкмын, анан бул жакта устазга сабак беремин деп жазыпсыздар го, көрдүм. Бармын. Азыр иншалла. Жазып коюңуз, анда номериңизди сохранить этип алайлы. Алла разы болсун. Аллах разы болсун. 2 айда 2500 деди. Ошондо 5 ай болгондо деле 2500 болуп кете береби баасы? 1 айына 2500 дедиби же 2 айына 2500 дедиби? 2 ай болот, ар бир ай 2500 деген болчу да. Азыр эми 5 ай болот ортосунда. Ошонун оплатасы кандай болуп коет? Азыр пока шашпай турайлы. Мен 2 айда бүтүрүп бергенге иншалла аракет кылам да. Хорошо. Себеби баягы мен 5 айга мүмкүнчүлүгүм жок, төлөй албайм деген нечелерди кыйнамашыбыз үчүн эми башы ваат да башында сөз бердикпи, демек ошондой таризде бүтүрүшүбүз керек. Анан өзүмчө эле азыр жолдо келатып, почему эмнеге мен 2 айда бүтүрөм? Андан көрө бир сабак өтүп, кийинки сабак ошон практикалык бежелерден сурап, анан кийинки сабак жаңы тема өтүп ошентип алсам кандай болот деп ойлонуп келдим да. Бирок бул жерде эмне тема катар темаларды берсек 2 айда иншалла бүтөбүз. 2 айда деген темаларды бүтүп, андан кийинки айларда ошо такрор кылгаңдарга болот турбайбы устазым? Ошол айбой сонун болот да наоборот. Ошо уланткан жакшы го менимче. 2 айда. Биринчи иншалла 4-5 тема алайлы. Сиздер мындай вникать этиңиздер, бул курскачы, анан кийин иншалла нарагын сүйлөшөбүз буюрса. Шашпай туруңуздар. Ошо фаният бул деген өзү эмнени? Искусство. Башында айтып кеттим, башында укпаганбыз ошо искусство. Ошол ижазаны көркөмдөп окуу, мындай көп нерсени камтыйт да, анан майын чыгарып окуу деп ошондой мааниде. Бул сиз ижазага бул курсту бүткөндөн кийин ижазага экзамен тапшырасыз десеңиз, прямо тапшырасыз, өтөсүз да. Аллах разы болсун. Алла разы болсун. Жакшы. Ошо башында тартпай атаран тартып башын укпай калдык да ошо. Ооба, иштебиз. Жарайт. Иншалла, Аллах разы болсун. Буюрса, бардыңыздар, сурооңуздар болсо жазыңыздар, сураңыздар. Уялакей жок. Эми көбүнчө бул жерде устазалардын алдында сурасам уят болот, өзүм да устазы болсом деген болбосун. Себеби мурунку курста ошондой болушкан да. Эмне үчүн сурабадыңыз, устаза, бул суроолорду сабакта? Устазаныкы чыгып кетти окшойт эмеден, угулбай калды. Устаза катып калды. Менде эле катып калдыбы же сизде да катып калды? Ошо устазаныкы катып калды. Устаза катып калды окшойт. Негизи 2 айга